Рашан Азатович, азыр мына депутаттар айткандай чындыгында мына токтомду бир жыл мурун ушул жерден слайд кылып бүт бардыгын көрсөткөнбүз да. Жаңы нерсени ойлоп кереги жок. 12 пункттун бирөөсү дагы тилекке каршы аткарылбаптыр. Эми сиз жаңы келген кишисиз, макул. Бирок ошол учурдагы тиги премьер-министрге мен 3 жолу киргем ушул боюнчачы. 3 жолу кирип айткам, жасап койгулачы. Эми жөнөкөй эле нерселерди бир эле токтом менен кабыл алып коюп кылат эле, кылып койсо болот эле. Мына мисалы катализатор деп атабыз жанатан бери. При переоформлении, при отсутствии не переоформляйте деп койсоңуз деле болду. Зачем там кайра немени техосмотр тиги бу дебейли. Ушундай сыяктуу бир токтом кабыл алып койсок. Экинчиси электромобилдер боюнча айтып эле келатабыз. Быйыл 15-20дай машина сатып алат экен. Ошолорду только электромобиль болсун деп токтом кабыл алып койсок. 2 заправканы, на волевое решение деп туруп, 2 заправканы куруп койсо, эл алып келет эле машиналар, заправкалар болсо. Газпромду с 1 мая уже начать выдачу котлов, рассрочку деп койсо, Газпром макул деди. Мына кече биз атайын ушул жерде отурган коллегаларыбыздын бардыгын кече тоого чыгарып келгем. Артем Эдуардович менен чогулгонбуз. Мына туурабы? Чогулуп, эмне үчүн тоого чыгардык флагштоптон? Ошол жерден көрсүнчү мына смог каяктан келаткан, кайсы жерде жашап атат бул чиновниктер, чогуу биз бардыгыбыз, балдарыбыз деп атайын ошол жерден жыйын өткөзгөнбүз. Ошол жерде спор болгон, тесби, терс эмеспи? Көзү менен көрүнүп турат ошол жерде тесттен болуп атканынчы. Көзү менен көрүнүп турат, кантип келип түшүп атканы көрүнүп турат. Анан баарыбызды алдай бербейли да. Тест боюнча фильтрин айтты, ачык айкын директор айтты, фильтрди алмаштырса туура выброс намного азаят деди. Бирок кымбат экен. Бирок мейли кымбат болсо дагы бир карап көрбөйлү ошо фильтрлерден. Ал эмес, мейли ал чоң фильтр, килейген фильтр. Но частный баняларга фильтр койсун деп айтканда, частный баняларга жок дегенде фильтр коюп койбойбу, ал деле бир эле токтом менен кетет. Обязательно установить фильтр в частных банях. Ал фильтр көп нерсени алып калат да, ошол зольность, мольность аткан бардык частицаларын баарын алып кала турган неме. Туура кымбат болушу мүмкүн ал фильтр, бирок өзүн ойлосун да, элди ойлосун да. Анан мусоропереработка боюнча тоже бир каттуу эле тапшырма берсеңиз. Биринчи кварталдан баштап, майдан баштап, мына күн ысыгандан баштап уже начинайте строительство деп. 11 миллион доллар бөлүнгөн ИБРден. Просто на бюрократиянын негизинде жүрөт да. И кто-то заинтересован в этом, чтобы ал курулбас үчүн. Анткени ал жерде чоң акча бар. Ушундай мындай сиз эми жаңы жетекчи катары ушундай нерселерге тарс этип койсоңуз болот эле да. Анан мына неме боюнча, уголь боюнча туура айттыңыз, уголовный дело козголуптур, жана башка жумуштар. Рахмат. Убактыңыз аяктады. Сөз Бактыргер